Саламатсыңарбы, келечектин акылдуу ээлери. Мына бүгүн да жаңы күндүн барагын ачып турган чагыбыз. Андыктан бүгүнкү күнүңөр илим билимге толгон ийгиликтүү күн болсун деп, бүгүнкү теле сабагыбызды баштамакчыбыз. Анда экран алдында алдыңкы мүнөттөрдө бирге бололу. Дагы бир жолу кутмандуу күнүңөр менен. Балдар, бул схемада берилген кеп, план, сүйлөм, микротема, негизги ой, подтема, абзац, тема деген сөздөрдү жалпылаштырсак, кандай тема боюнча сөз кылууга болот? Келгиле, бир аз ойлонуп көрөлү. Ооба, силер айткандай, байланыштуу кеп бөлүмүндөгү текст деген темага дал келет. Демек, бүгүнкү өтө турган тема текст, анын мүнөздүү белгилери боюнча билимдерди жалпылаштыруу. Жогоруда эң туура жооп берип, теманы таба алдыңар. Анда бүгүнкү сабакта текст жана анын мүнөздүү белгилерин жалпылап, кенен маалымат алабыз. Тексттин ооз-эки жазуу кептеги ордун аныктайбыз. Текстти талдоо менен эссе жазууга көнүгөбүз. Кеп ооз-эки жана жазуу формаларында болот. Ооз-эки формасы диалог жана монолог түрүндө жүргүзүлсө, анын жазуу формасы текст аркылуу ишке ашат. Демек, текст тил каражаттарынын негизинде жазуу аркылуу иштелип чыккан кеп чыгармачылыгынын натыйжасы. Текст болуу үчүн ага мүнөздүү болгон талаптарга жооп бериши шарт. Анда тексттин мүнөздүү белгилерин карап көрөлү. Тексттин мүнөздүү белгилери экиден кем эмес сүйлөм аркылуу түзүлөт. Стилдин бир түрүнө тиешелүү болот. Грамматикалык түзүлүшү боюнча өз ара тыгыз байланышта келет. Тексттеги сүйлөмдөр берген маанилери боюнча тыгыз байланышып, биринин маанисин экинчиси толуктоо, тактоо, улантуу, жыйынтыктоо аркылуу мазмундук тематикалык жактан бир теманын айланасына топтоштурулат. Мына ушул белгилерге жооп бергенде гана текст деп атасак болот. Жогоруда текстке мүнөздүү белгилерди карап көрдүк. Мындан ары тексттин бөлүктөрүн өз алдынча талдап көрөлү. Демек, тексттин бөлүктөрү жөнүндө айтсак, ал 3 топто. Тексттеги ойдун башталышы, тексттеги ойдун өнүгүшү, тексттеги ойдун аякташы. Эми биринчи бөлүгүн карап көрсөк. Тексттеги айтылуучу ойду, анын темасын аныктай турган же алардан кабар берүүчү алгачкы сүйлөм же сүйлөмдөр тексттеги ойдун башталышы деп аталат. Ойдун башталышын тезис, негизги ой, киришүү деп кыскача айтсак болот. Кийинки бөлүгү ойдун өнүгүшү. Теманын маанисин андан ары тереңдетүү менен аны кеңейтүү, өрчүтүп өнүктүрүү максатында башталыштан кийин келген сүйлөмдөр тексттеги ойдун өнүгүшү деп аталат. Бул бөлүктө киришүүнү улантуу, тезисти, негизги ойду өнүктүрүү, чечмелөөнү киргизсек болот. Ал эми ойдун аякташына жыйынтыктоо, корутундууну киргизсек болот. Мында тексттеги айтылып жаткан окуя, көрүнүш,
ар кандай кубулуштар туурасындагы ой корутундуларды жыйынтыктоочу акыркы сүйлөм же сүйлөмдөр тексттеги ойдун аякташы деп аталат. Демек, жогорудагы эрежелерге таянсак, тексттин бөлүктөрүн 3 бөлүккө карап, бири-бири менен тыгыз байланышта болорун карап чыктык. Эми балдар, тексттин структурасы жөнүндө кеп кылсак, ал 2 түрдө кезигет. Кептин бир гана түрү боюнча түзүлгөн текст, ал эми экинчи түрү кептин ар түрдүү түрлөрүнөн түзүлгөн текст болуп саналат. Биз буларды кийинки көнүгүүлөрдө практикалык жумуштарда көрө алабыз. Эми балдар, текстте сүйлөмдөрдү байланыштыруунун каражаттарын карап көрсөк. Алар 8 түрдүү. Биринчи синонимдик байланышуу, экинчи маанилеш сөздөрдү алмаштыруу аркылуу байланышуу, үчүнчү сөздөрдүн кайталанып келиши, төртүнчү антонимдик байланышуу, бешинчи зат атоошторду ат атоошторго алмаштыруу аркылуу байланышуу, алтынчы киринди сөздөр аркылуу байланышуу, жетинчи интонация аркылуу байланышуу, сегизинчи баяндооштордун жак, сан, чак боюнча бирдей келиши аркылуу байланышуу. Мына ушул байланыш каражаттарын текстте колдонсок, анда албетте текстибиз өз маанисине жетет. Эми тексттеги сүйлөмдөрдүн байланышуу жолдорун карап көрөлү. Эң биринчи уланма байланыш, экинчи удаалаш байланыш. Уланма байланышта сүйлөмдөр лексикалык кайталоолор, синоним, антоним сөздөрдүн жардамы аркасында жана зат атооштор аркылуу тизмектешип, мурунку сүйлөмдө айтылган ой кийинки сүйлөмдөрдө толукталып, өркүндөп турат. Аны схема аркылуу түшүнүп алдык. Удаалаш байланышта сүйлөмдөр өз алдынча мааниге ээ болуу менен баяндооштун жак, сан, чак боюнча катыштык мамилелери аркылуу байланышат. Бул эрежени схема аркылуу түшүнүп алсак. Балдар, эскертүү иретинде айта кетемин. Кээ бир адабияттарда уланма байланышты чынжырлаш, удаалаш байланышты жарыш байланыш деген аталышта берген. Байланыштуу кеп бөлүмүндө текст түзүүгө машыкканда, албетте тексттин планын эске алуубуз кажет. Анда тексттин планы жөнүндө сөз кылалы. Тексттин планы 2 түрдө берилет. Жөнөкөй план, татаал план. Жөнөкөй план тексттеги ойдун урунттуу учурларын көрсөтүү үчүн чакан текстке түзүлүп, аз гана пункттан турат. Көбүндө 5 же 4 пункттан турушу мүмкүн. Ал эми татаал план тексттеги подтема, микротема, абзацтар менен байланышкан көлөмдүү текстке түзүлүп, бир канча пункттан турат. Мисалы, кеминде 6 жана андан көп пункттан турса болот. Текст түзүүдө тексттеги орундуу жана орунсуз кайталоо өзгөчө мааниге ээ. Анда мына ошолор жөнүндө кеп кылалы. Орундуу кайталоо айтылуучу ойду тактоо, толуктоо, бышыктоо жана сөздөрдүн көркөмдүүлүгүн арттыруу максатында колдонулат. Орунсуз кайталоо сүйлөм тизмегиндеги айрым сөздөрдүн
же сөз айкаштарынын стилдик максаттан тышкары ыксыз кайталана бериши. Текст түзүүдө орунсуз кайталоодон качып, орундуу кайталоого ыктоо бул тексттин курамындагы сүйлөмдөрдүн маанисин алда канча күчөтүп, негизги ойду таамай көрсөтөт жана тексттин мазмунуна эстетикалык, поэтикалык, илимий философиялык көркөм боек берет, стилистикасын арттырат. Ошондуктан текст түзүүдө орунсуз кайталоодон качып, орундуу кайталоону колдонуу кажет. Балдар, жогоруда текст же жалпылап айтканда байланыштуу кеп боюнча айтылган эрежелердин баарын буга чейинки төмөнкү класстарда кенен маалымат алгансыңар. Эми бүгүнкү сабагыбыз менен кошо ошол билимиңерди аныктоо максатында практикалык жумуш иштеп көрөлү. Практикалык жумушту иштөөдө мен классты 2 топко бөлгүм келип турат. Биринчи топ. Класстык журналда фамилияңар так сандарда жайгашкан окуучулар биринчи практикалык жумушту аткарасыңар. Анда төмөнкү видеороликти көңүл коюп көрөбүз. Балдар, жогоруда YouTube каналынан алынган кыскача видеороликти көрдүңөр. Эми ошол боюнча чакан этюд дилбаян жазабыз. Дилбаян жазганыбыздын себеби быйылкы окуу жылынын аягында силер мамлекеттик сынакта кыргыз тилинен дил баяндын элементин камтыган баяндама жазасыңар. Ошондуктан ага даярдыкты азыртан баштайлы. Балдар, жогоруда биринчи топко атайын тапшырма берилди. Эми экинчи топко класстык журналда аты жөнү жуп сандарда келген окуучулар үчүн практикалык жумуш белгилүү режиссер Садык Шернияздын Курманжан датка аттуу тарыхый көркөм тасмасынан алынган үзүндү боюнча берилет. Келгиле, анда көңүл коюп, ошол үзүндүнү көрөлү. Сабырыңар соз, мырзалар. Сен сарымсак кетели дейсиң. Мейлі. Ата-баба калтырган жерди душманга тепсетип тарап кетели. Анда биздин тукумулашка акыбыз барбы? Кокон аскери күчтүү ажаныбыз кымбат. Бирок эртеңки эл азаттыгы урпактарыбыздын бакты сандан да кымбат го. Силер тарап кете бергиле. Биз калабыз. Анткени душманды өткөзбөскө айылдан ант ташып чыкканбыз. Кан манастын тукуму ушинтип артка качат беле. Тизе бүккөнчө тик туруп өлгөнүбүз артык эмеспи?
илгертен кыргыз качан төшөктө жатып өлчү эле. Кыргыз уулу үчүн найзанын учунда, кылычты мизинде өлгөндөн артыгы эмне бар эле? Сен борончу, артка качсаң аялыңды кимге калтырасың? Сен Санжарбек, Гүлайымын кимдин этегине корголойт? Биз силер менен чогуу болгонго башыбызды байлап келдик. Силер найза урсаңар биз таш кулаталы. Жаа тартсаңар жебе сунуп жаныңарда туралы. Өлсөк чогуу бир чуңкурда. Тирүү болсок бир дөбөдө силерди сүйөп туралы. Кандай дейсиңер? Казак каттаналы жигиттер, манас атанын арба колдосун. Казакка! Балдар, жогорудагы тарыхый тасмадан алынган бул үзүндү баарыңарга тааныш болуш керек. Эми мына ошол жердеги Курманжан датканын кебин жогорудагы темаларга ылайык оозеки талдап көрөсүңөр. Демек балдар, жогорудагы тапшырмалар силерге бүгүнкү теманы түшүнүүгө кенен жардам берди деп эсептейм. Жыйынтыктап айтканда, биз бүгүнкү сабакта угуу аркылуу тексттин негизги белгилерин билдик. Көрүү аркылуу текст түзүүнү үйрөндүк. Окуу, жазуу аркылуу текстти талдоого машыктык. Мына балдар, экранда Кыргызстан пандемияны кантип жеңет деген теманы көрүп турасыңар. Эми ушул тема боюнча өз алдынча иш аткарасыңар. Албетте, бул тема боюнча кептин оозеки формасында, тактап айтканда, диалог жана монологду колдонуп, үй бүлөңөр менен оозеки аңгемелешүү жүргүзөсүңөр. Балдар, бүгүнкү сабагым албетте силерге жакты деген ойдомун. Агарып таңдын атмагы бар, кызарып күндүн батмагы бар демекчи, бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабакта көгүлтүр экран аркылуу жолугушканча аман болгула.